Каратал Жапырык мамлекеттик жаратылыш коругунун бөлүм башчысы Жекшен Жумалиев мекеме уюшулган жылдардан бери талыкпай эмгектенип келет. Ал жетектеген Каратал участогу Нарын районунда жайгашкан. Айтымында мында байырлаган канаттуулардын жоголуп кетүү коркунучундагы жаныбарлардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Өз ишинен ырахат алган кесипкөй Адис мынтип квартал сайын келип, коруктагы абалга көз салып турат. Уюшулгандан бери сандар өстү десек жаңылышпайбыз. Мындан эчкитеке чектеш аймактарда аркар кулжа бар, сүлөөсүн кысыл китепке кирген. Канаттуулардан бүркүт, ителги, кара жору, каккажыр ушулар биздин немеде байыралат, корктун чегинде. Каратал участогунда Көлтөр жана Каражылма деген эки кыдырма бар. Жалпы аянты 5505 гектар жерди ээлеген тилкенин 530 гектары токой менен курчалган. Мында Тянь-Шань карагайы басымдуураак кылат. Ошондой эле өсүмдүктүн түрү өсөт. Адистер жай кыш дебей азырда планга ылайык иш алып барууда. Кыдырмаларды Каражылга, Көлтөр, Апкаттордун баарын кыдырып турабыз. Ушу жайкы сезондо ушу жанагы жаппай жан-жаныбарларга çöp toyuttap, çöp çababız. Anı kayra şu kvartal emес ayın kışkısın 3 ayda bölüp çöp çaçabız. Бүгүн аталган жаратылыш корugунун уюшулган күнү. Маанилүү датаны утурлай мекемеде тегерек стол өтүп, анда коруктун коомчулуктагы орду, милдети жана Борбордук Тянь-Шаньдагы жаратылыш комплекстерин жалпы экологиялык баланстын туруктуу абалын камсыз кылуу, изилдөө иштери талкууланды. Кыргызстандын ичиндеги биздин суулардын сапаттарын аныктоо үчүн, алардын касиеттерин баалоо үчүн атайын долбоорлор менен кызматташып иш алып барып жатабыз. Мисалы Финляндия мамлекетинин курчап турган чөлөнү коргоо министрлиги менен биздин экологиялык техникалык көзөмөл министрлиги тыгыз байланышта иш алып барып, мына быйылкы жылдагы август айларында Соңкөл көлүндө суунун сапатын аныктоо боюнча да бир чоң долбоорубуз өтөт. Чейрек кылымдык тарыхы бар Каратал Жапырык жаратылыш корuguna кирген Соңкөл, Чатыркөл көлдөрүнө атайын статус берилди. Ошондой эле эл аралык маанидеги суулуу саздак жерлерди байырлаган канаттууларды коргоочу Рамсар конвенциясынын тизмесине киргизилген. Учурда мекеме коруктун ишин мындан ары да жайылтып, жаратылышты сактоо максатында эл аралык уюмдар менен биргеликте ири долбоорлорду ишке ашырууну колго алууда. Айжамал Болот кызы, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.